Мен Русланова Амина Руслановна, 8 жаштамын. Балчы шарын Чыңгыз Айтбаев атындағы номер 5 орта мектепте 2 Б класста окуймун. Мен бүгүн Ысыкөл кыргыз бербети жөнүндө конкурска катышкына турам. Темасы Ысыкөл кыргыз бербети. Кыргыз элинин бербети Ысыкөл, ал тоо арасында жайгашкан. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Мисалы Ысыкөл, Тузкөл, Житкөл жана Темиртау Нор деген аттары калып калган. Ысыкөл эмне түшүндүрөт? Ысыкөл Жулуу көлдү түшүндүрөт. Ысыкөл деңиз деңгээлинен 1623 метр бийик жерде жайгашкан. Ысыкөлдүн тереңдиги Тамканика, Ниаса жана Байкал көлдөрүнүн кийинки 4-чү орунда биздин Ысыкөлүбүз турат. Ысыкөлгө канаттуулар кышташат, мисалы акбулар, кызылмойын өрдөктөр жана башкалар жашайт. Ысыкөлгө туристтер, альпинисттер, саякатчылар келип, буяка эс алышат. Анан биздин Ысыкөлүбүздө аябай кооз деп айтышат. Коозуна, тунуктугуна, тазалыгына, абансына айтышат. Анан Ысыкөлдү даңазалап, акындар, жазуучулар жомокторду, китептерди, ырларды жазышкан. Алардын ичинен улуу акыныбыз Алкул Османов Ысыкөл жөнүндө ырын жазган. Ошону ырын силерге айтып берейин. Ысыкөл кээде тынчтык, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырды мындай жолдош күткөн жокмун деп сөзүмдү жыйынтыктагым келип турат. Саламатта калыңыз.